Президент жана Бумуш тасмасында президенттин образын мыкты аткарган белгилүү актер Марат Алышбаев менен жубайы белгилүү ырчы Дилбар Райымбекованын чогуу өмүр сүргөндөрүнө 20 жыл болуптур. Учурда жубайлардын ортосунда 2 кызы бар. Актер мырзанын Дилбардын артынан аябай журкадым. Менден 21 жаш кичүү селкини макул кылдыруу оңойго турган жок деп айтканы бар. Бүгүн 14 февраль сүйүшкөндөрдүн майрамы деп аталат. Бүгүн бизде конокто актер Марат Алышбаев жана жубайы Дилбар Райымбекова. Саламатсыздарбы? Мынакей бүгүн сүйүшкөндөрдүн күнү экен. Майрамыңыздар менен куттуктап коеюн. Эми ар бир адамдын жүрөгүндө сүйүү жашайт да. Ошол сүйүү багы балдарга берилет деп айтылат, чөөрө, небере, сиздер азыр небере жыттап турган маалыңыздар дегендей. Айтсаңыздар, негизи жаш өткөн сайын сүйүү адамдын бири-бирине болгон сүйүү өчөбү? Менимче өчпөйт. Сүйүү өзү биринчи сүйүүң энеңе болгон сүйүү. Атаңа болгон сүйүү, чоңой эс тартканда мекенге болгон сүйүү, мекен сүйүүсүң. Ал эгер армияга барасың, аны коргойм деп. Туурабы? Ооба. Андан кийин жаш келгенде биринчи сүйүү башталат, алгачкы сүйүү. Андан кийин дагы башталат. Сүйүүдөрдүн түрү көп да. Ооба. Жеке адам болгон сүйүү. Жеке болгон, доско болгон сүйүү, тууганга болгон сүйүү. Анан эң ыйык сүйүү бул албетте бул жубайыңа болгон, келинчегиңе болгон сүйүү да. Ошол эң негизги сүйүү деп ошол эсептелет да. Андан кийин ал сүйүүдөн өтөт, анын сүйүүнөн балаңа, анан кыздана болгон сүйүү да. Ошентип уланып кете берет, сүйүү өчпөйт. Өчпөйт. Сиздин оюңузча? Менин оюм деле ошондой го. Мараттын ою менен кошулам, бүт эле айтып салды. Келиңиздер, бул жактан WhatsApp номерине келген суроолорду сиздерге чекесинен узата берейин. Эң алгачкы суроо. Марат агайды кино жана театр аркылуу абдан жакшы билебиз. Дилбар эжеге сезимиңизди билдирүүдө актерлук өнөрүңүздү колдонуп көрдүңүз беле дептир? Эми мындай да, мен өзү кеч кезиктим да. Анан бул Канча жашыңызда кезиктиңиз? 50-леринде да. Андан мурунураак. Өзү бир Америка жакшы романист бар. Джон Голсуорси деген. Ошонун Сага Фарсайт деген романы бар, мыкты роман. Ошондо Джон Фарсайт 65 жашында 20 жаштагы кызы сүйүп калат да. Абдан сүйүп калып, анан тим эле күнү түн уктай албай ушу трагедиялуу. Мен жаш кезимде эй Кудай, ушу карганда 65ке чыккандай сүйдүрө көрбөдү ичимин да. Анан да жакшы. Ушу 50ге чыкканда, 50ге жакындап калганда, мына Дилбар менен 92-жылы биринчи көрдүм. Анан сүйлөшүп баягы, эми кыз жигит деле болгон жоксун. Мен канчалык улуумун, 21-22 жашчы уланан, бирок ошентип жүрүп баягы актерлук чеберчикке салып, ырларды окуп берип, тигит минтип отуруп анан жаш кызды башына айлантып деген. Şu 50'ge çıkkanda 97 üylöndük, baş koşup 5 yıl kız yigit bolup жүрүп ушундай. Мына азыр 98 жылы Диана деген кызыбыз бар, андан кийин 2001-жылкы Нази деген кызыбыз бар. Эки кыз чоңоюп атат ошо. Дилбар эже сүйүүсүн билдиргенде тез эле кабыл алдыңызбы же сиз үчүн кандай адат болду? Мен кандай десем, баягы биринчи мен жакшы болуп жүрөбүз да, анан апам биринчи эми апама айткандан коркуп, анан анап эжем баары бир экөөбүз чогуу ээрчишип жүрөбүз да, эжем менен сиңдилерим айтып анан корктум биринчи тааныштырганда. Андан биздин убакта аябай эле бир эмедей кылмышкердей эле болчу да, улуу киши менен ушундай жүрүп улуу кишиге тиесиңби дегенде мындай сейрек болчу.
1 2 3 болушу мүмкүн эле. Азыр болсо баягы эме болуп калбадыбы азыр мындай да. Көбүрөөк дейм да, сүйүшкөндөр. Анан апаман гана корктум деп туугандарыма биринчи тааныштырып. Анан ой жакшы кишкен, жаман жакшы сулуу киши турбайбы дешип. Анан маданияттуу, аябай жакшы интеллект бийик адам экен деп бир туугандарыма жакты. Анан апам көнбөй жүрүп анан кийин эме кылганда күйүн аябай жакшы көрчү. Мен баягы аябай жакшы көрдү да. Апам болсо Маратым деп туруп, Марат кой айтканын жаса, мындай кыл деп туруп, кайран наркозго өтүп кеткен да апамчы. Ошол. Ошондо сиз канча жашта болуп каласыз эле? Мен театрга келгенде, мен 3-курста эле келдим, 24 жашымда келдим. Бир 2-3 жыл иштеп жүрдүм. Анда баягы концертный группа деп театрга кабыл алды. Көрсө бул бөлөкчө ой менен эле кабыл алды. Мен аябай жыргап, мен ырдаганым жакшы үчүн кабыл алды деп эле жыргап жүрсөм, ошентип анан бири-бирибизге көнүшүп кеттик. Анан бизде аябай чоң сүйүү болду да. Анан кийин баягы азыр чоңойгондо кыздарым да сурап калышат. Кантип эме кылдыңар эле депчи, баягы тааныштыңар эле бир эмесин деталы менен сурашат да. Анан кийин айтып берип, үстүртөн айтып жүр. Азыр болсо ушундай айтып берем, анткени чоңоюп калды. Улуу кызыбыз 20-га чыгып калды, кичүүсү 17-ге карап калды. Анан мен айттым, улуу киши жакшыбы же жаманбы дейт назикчи. Атаң кандай, ошондой эле да деп айтып калам да. Ошол. Сиз айтып атпайсызбы, башын айландырып алдым депчи. Демек бири көргөндө эле сүйүп калгансызбы? Мындайда өзү бир болгондо сүйүү жок деп айтышат да. Бирок негизи бар да. Бар. Мына Ромео менен Жулиетанын сүйүүсү бир эле көргөндө сүйүп, чак челекей болуп атпайбы? Лейли менен Меджум ушундай да. Анан бул өзү бир көргөндө сүйүү чанда кезигет да. Анан ушу кезигип калганына мен ыраазы болдум да. Мен ушу сүйбөй өтүп кетемби деп ойлочумун да. Келишине болот да. Сүйбөй эле мындай жакшы көрүү сезим болот, анан тигиндей болот, кыздар жакшы көрөт, анан таанышасыз тигиндейми да. Анан ошо эң жаман сезим да, ошол мен ушу тагдырыма ыраазымын, ошол бир көрүп сүйүп, анан ошо менен ушу Кудайга шүгүр 20 жылдан бери жашап атабыз. 21 жыл болуптур, Таанышканыбызды кошкондо 25 жыл. 25 жыл болду, таанышканыбызды кошкондо. Сүйлөшүп жүрүп, театрда иштеп, келиңиздер, чекесинен суроолорду узата берели. 30-17 сандар менен аяктаган WhatsApp номерден дагы бир суроо келип түштү. Марат агайдын ырчы болгум келчү дегенин окуп калганбыз. Той топурда туугандар арасында Дилбар эже экөөңүздөр ырдап каласыздарбы ошондо дегендей суроо узатыптыр. Жок, ырдабайм мен. Ырдабай калгам, мен баягы. Башында. Жаш кезде ырдачымын. Жаш кезимде ушу ырчы болом дечи, мынан Москвада окуп калдык, бендиги драматический искусство болуп калды да биздин эмебизде. Анан ошого биз көбүрөөк ошол жака басым жасап калдык. Сабактарыбыз да ошондой болуп калды. Актерлук чеберчиликке көбүрөөк басым жасап, анан ошо менен ошол жака кеттик. Анан кийин ырдабай эле калдым. Мындай өзүм баягы поэзия кызыгам, ошо акындардын, улуу акындардын поэзияларын акырын окуп, тойлордо эметип коебуз ушу. Оонсуз коесуз. Оонсуз окуп берем да. Ыры окуп коесуз. Көркөм окуп. Умур Хаямдан, Бала Сагындан. Кийинки суроо, колуңуздарда келин барбы? Эгер болсо, Дилбар эже үйдө кандай кайнене издептир? Мен улуу кызыбыз 20-га чыкты, студент. Анан үйдө мен жакшы эле кайнене болушум керек, анткени мен жумшакмын, анан мындай бир нерсеге реально карайм да. Бирдеке болсо баягы таразалаган таризде карайм өзүм. Анан Мараттын баягы 3 уулу бар. 3, анан баардыгы чогулуп экөөбүздү билеши болот. Анан балдар абдан эстүү, жакшы да балдар. Неберелери эң улуусу каяк эмеде? Дубайда иштеп жүрөт. Ал эң улуусу деле эметип калат кыздарым. Мен улуумунбу же тиги Нурлан абамдын кызы улуубу деп калышат да. Анткени тең болуп калышты да. Баягы улуу Нурлан мененчи эң улуу. Демек колуңузда келин жок экен учурда. Азыр жок.
Келиңиздер кийинки суроого өтөлү. Саламатсыздарбы? Суром Дилбар эжеге. Мен сизди сыйлайм. Токтогулдун бала чычкан айылынан болом. Жездебиздин кайсы сапатын эң бийик тутасыз? Токтогулга концерт менен келесизби дептир. Рахмат. Мен Марат менен бардык сапаттарын жагат да. Баягы булар баягы Советтер Союзунда баягы партия тарбиялап койгонда, көбүнчө ошо театрда партком болуп иштеп, анан баягы эгерде калпты чындыгы койгулаштырса, Марат такыр бөлөк бир эмеге жетмек да. Анан өзү баягы түз жүрүп, баягы таза иштеди, баягы театрларды башкарды. Мен кошо жүрдүм каяка барса да, ошондо да бир мага дагы болгон, баягы өзүмдүн жумушу болгон нерсеге бардыгы реальный жакшы карайт. Анан мен дагы ошого жараша өзүмө ишенген аял болуп тарбияланып калдым. Мен өзүмө ишенем, жакшы сүйгөн жумушум бар. Эгерде мен күйөөмө такыр элечи, аябай ушинтип кой, мынтип коет деп ишенгенде, мүмкүн мен мындай калыптанган мындай эме болот, аял заты. Мисалы үчүн аял менен эркектин бири-бирине тарбиясы болот, билинбейчи. Бири-бирине өтүп кетет сапаттары да, сапаттары. Анан мага да өтүп кеттиби деп калам, кээде баягы азыр эми бирдеке болгондо экөөбүз бир жактан бир оюбуз бир жерден чыгат да. Көз карашыбыз аябай эле окшошуп калды 100%. Анан бара-бара баягы аял менен эркектин бири-бирине болгон жакшы сапаттары бар үчүн мен аябай сүйүнөм да. Эгерде бирөөнүн жолдошун карап алып, ушул жашка келип, ушунусун аялы эмне үчүн айтып койбоду экен деген, баягы мен көпчүлүктүн арасында көп жүрөм да, ырдап, тойдо, чоң-чоң концерттерде. Ошондо мен айтып коем, аял айтып кое турган нерсе эле ушул деп калам да. Анан көбүнчө эркектин аялга, аялдын эркекке болгон устаттыгы болуш керек деп ойлойм да. Анан мага бардык бир 200-180% жагат сапаты. Жакшы. Кийинки суроо. Марат агай, биринчи жубайыңыз ошол эле театрда сиз менен чогуу иштейт деп окугам. Аны менен эмнелер жөнүндө сүйлөшөсүз? Дилбар эже Марат агайга баш кошкону кызгана турган учур кездешти беле дейт. Биринчи суроосуна Марат агай жооп берсин. Чын эле сиз менен чогуу иштейби? Биринчи жолу ушу 92-жылы күзгө мал келдиңер го деме, келдиң го деме? 92 февралда келди, бизге ырчы керек болуп калды. Анан ушу келгенде эле айып-ичке чачы жерге жеткен татынака кыз келди. Анан эмеси дагы үнү да жакшы экен. Анан эмени ырдады. Абдыкадыровдун сагынуусун ырдады. Анан кой муну алыш керек экен дедим. Анан сүйлөшүп баягы көп деле көңүл бурбайсың. Анан акырын анан келгенде мен кабинетиме ошо кыздарга, балдарга чай коюп койчумун, чай ичип, көк чай коюп, нан сан алып келип коймун. Анан ошентип туруп эле баягы сезимдер пайда болду. Ошол күнүнөн эле анан ушундай болду, үйлөнүп калдык, жакшы. Биринчи жубайыңыз ошол эле театрда сиз менен чогуу иштейт деп окугам дептир. Жок, иштеген эмес. Сагынчы Кыргыз академиялык драма театры иштечи. Мен Чүй театрында директор болуп кеткем. Мен ошо 91-жылы Чүй областык шаршенатында куудулар театрын ачып, биринчи ошого жетекчи болуп, ошо театрда иштеп атканда Чүй театрына биздин ырчылар бар, ошондо Абидин Темиров, Медер Кадыршаев, Каныкей Эралиева, Атайбек Бөдөшев, ошолордун баары менин театрымда болчу, ушу театрдан. Дилбар Далгамыз, Гүлнур Сатылганова, ошолордун баары бизде иштеген. Дилбар эже, кийинки суроосуна сиз жооп берип кетсеңиз, кызганган учур кездешти беле деген. Албетте, любой эле аял кызганса керек. Кызганат да, мен ошондой. Кызганыч болбосо? Ооба, анан кийин сүйүү жок да. Сүйүү жок болуш керек. Баягы кызганбаса анда кандай болуп калат, мисалы үчүн. Кызганычты деле баягы калыптандырыш керек да. Калыптандырыш керек. Кандай ситуациялар болот, мисалы үчүн анан жөндөн эле кызгана бергенде такыр мындай кандай. Анда эме негатив энергияны эле топтойт да. Адам өзүн өзү тазалап туруш керек го, энергетиканын деле күчү деңгээлин көбүбүз билбейбиз да. Ошо энергетиканы жаман энергетиканы топтош үчүн кызганбаш керек деп ойлойм да, менин принцибим.
Кызганбайсызбы демек? Менин эме реалдуу карайм да. Реалдуу кызганасыз. Мындай эме мындай билесиң да эми 20 жылдан бери билип калдым да. Сырдык ана болуп билип калгандай анан эметпейсиң да. Сиз кызганасызбы? Эми мындай да жаш кезде мындан бир ушу эмелерге 60ка чыкканча кызганып жүрдүм. Андан кийин мындай болуп калат экен бир. Бир тууган болуп каласың да. Сүйүү ушундай экен да. Бир бала сагындын бир жакшы эмеси бар да. Айланамда эмне болсо баары сенсиң, сен гана, жан шеригим, жакшы досум, сен ганасың, сен гана дейт. Ансарындай ушу баягы жылдан жылга жүрүп отуруп дос болуп калат, тууган болуп калат да. Ошон үчүн анан тууган болгондон кийин анан анчалыктыр кызганыч болуп алат. Сүйүң болсо балдарга өтүп кетет. Анан кыздарды карай баштайт. Кайда жүрөсүң? Эмне кечигип атасың? Мына ошо кетет да. Көбүнчө балдар жөнүндө көбүрөөк сүйлөшүп. Келиңиздер, эми сиздерге кичине тынуу кылып, Раймалы менен Бегимайдын дастанынан биякта диалог кылып койгонмун. Бага тасмадан алып, ошону сиздер аткарып берет деген ишеничтемин. Башында олуя келет эмеспи? О, мырзалар, эмне деген шундук кырчы менен элчиге Кыргызда кол көтөрүү деген бар беле дегенде анан тасма ушу жеринен башталат да. Сиздер даракта байланып турасыздар. Сиз даракта байланып турасыз, Раймалы. Бегимай ат менен келди дагы, Бегимайды ыргыт берди. Бегимай, сиз ошондо баштайсыз. Жок деген жерин сиз баштап бериңиз. Жок депти. Кагазды деп коюңуздар. Кет 1 2 3 Раймалы менен Бегимайдын махабаты. Жок деп эле айттымбы? Ошо айтпайт. Айттым, жок. Дальше. Жок. Айланайындар дегениңерге болоюн, айтканыңардан чыкпайын. Райманы өлтүрбөгүлө, мен кайттым махабатымдан. Бегимай, бул эмне кылганың? Кечир мени, Раймалы ага. Сен ырларыңды сактап калыш үчүн кайттым айткандарымдан. Арзудан кайтсаң да алдыгыларга тизе бүкпө. Эркетайым, тура кой, тур. Бүттү. Тура кой деген жеринен бүттү, Раймал, биз өлбөйбүз, жарыктык. Биз өлбөйбүз, жарыктык деген жер бар. Биз өлбөйбүз, жарыктык. Махабаттагы ырдагы өлчү эле. Рахмат сиздерге. Рахмат. Негизи багы театрда иштеп жүрөсүздөр. Кызыктуу болсо керек жумуш, Эми Бизде азыр жаштар негизинен театрга барбай калды. Биякта көп иштейбиз да. Жаштар театрга тартылбай калды көбүнчө. Кантип тартсак болот ошоларды? Жок, театрга ал театрдын эмесинен да жетекчилигинен. Тартырса болот. Жетекчи көбүрөөк иштеп, администратор, директор, көрүшөрүн иштеген директор, ошолор репертуарды коюп алып, жумасына жок дегенде 4 жолу ай сайын, жума сайын бир жумада, бир айда жок дегенде 16-20 спектакль көрсөтүп туруш керек. Ошону эле ийгөнөт. Анан ошол спектакльдер жүрбөйт. Бир айда ашып кетсе, бир 12-13 жол жүрөт, 10 жол жүрүп калат. Ошол ал немеден силерде жаштарда күнөө жок. Күнөөнүн баары ошо театрдын жетекчилигинде. Жок, бийик деңгээлде кызыгып, мамлекеттик деңгээлде кызыгып, анан убакыт бөлүш керек да. Мисалы үчүн кече күнү кызым эмени Манастын уулун Семетейге барып алып, мен уктап калам деп ойлодум эле, бирок аябай кызыктуу болду дедим да. Ошентип эле балдарды кызыгып бийик деңгээлде, мамлекеттик деңгээлде кызыкса, жаштарга планшет берип карматпай жыргап жүрөбүр. Театрдын репертуарында мыкты спектакльдер бар. Мына коюлган ошолорду көбүрөөк жаштар көрсөтүш керек. Манастын Семетей, Курманжан Датка, Акбозат, Чыңгызхан Акбулут, мына тарых фильмдер. Анан азыр жанагы мына Тамирис коюлду, Ормонхан жүрүп атат. Ормонхан Боронбай, Коркут ата. Мына ошол тез элдиге көрсөтүп, театр иштеп туруш керек. Болду, анда эч мында эмес, мунун бир секрети жок да.
Келиңиздер, кийинки суроого өтөлү. Театрга жалпы көрүүчүлөрдү чакырып кетет элек убакыттан пайдаланып келиңиздер дегенде. Небере менен баланын айырмачылыктарын айта кетсеңиздер, учурда жалпы канча небереңиздер бар дептир? Менин неберем бир 9 неберем бар. Андан 3-4 эркек, 5 кыз калган. Чоң неберем, эң улуу неберем Дубайда, ошол жерде могу улуттук университет бүткөн, тиги жанагы стюардесса болуп, Дубай авиалиниясында жүрөт. Экинчи неберем быйыл Москвада 4-курс бүтүп атат. Ал Московский технологический университет информатика бизнес факультетин алып өтөт. Андан кийинки неберлерим кичинекей. Алар Кудай өзү балдар алар чоңойт. Багы айтып котко баладан да небере таттуу деп. Эми неберелер меники мен өзүчө болуп калдык да. Анан тиги неберелердин баягы сыйлым алдагы көрөм. Бирок берки кичинекей уулум бир неберемди ээрчитип келет дайым. Ал келип учурашып келип ойноп турат. Келип кетип турушат. Берки неберелерим болсо бирөө Москвада, эки неберем Москвада. Шондой ар кандай да. Жакшы. Кийинки суроого өтөлү. Чыгармачыл адамдар сезимтал келет эмеспи? Жол кырсыктары, жаратылыш кырсыктары абдан көбөйүп жатат. Учурдагы жагымсыз кырдаалга ой толгооңуздарды айта кетсеңиздер дептир. Жол кырсыктар чындыгында эле абдан көбөйүп кетти. Себеби дегенде сводка, согуш болгондой сводкада бир жыл 1000ден ашык киши, 2000ден ашык киши жарадар болуп атат. 100гө 1000ге жакын кишилер о дүйнөгө кетип атат. Балдарды уруп кетип атат. Жаштакай келиндерди уруп кетип атат. Азыр могу ушунун баары жана биздеги мыйзамдын иштебегени, мамлекетте мыйзамдын иштебегенинен болуп атат да. Бул ушул мына азыр Сооронбай Шарипович жакшы ишти баштап атат. Эгерде ушуну алып келип туруп, ким дагы мына жаңы жаш биздин премьер-министр Сапар Исаковдор жанагы акылдуу шаар деп атпайбы? Барлык өнүккөн мамлекеттердин баарында видео наблюдениялар бар, баары сакталып турат. Ошону тезирээк коюш керек дагы, ушуну токтотуш керек. Бул кыргыз элинин бул чоң трагедиясы да. Ушуну жүрө берсе, деги башалама болуп кетиши мүмкүн да. Жаратылыш кырсыктар ал өзүнчө. Анан Алла Таалам Кудай берген жаратылыш кырсыктар, андан качып кутула албайбыз. Бирок ошого да даяр болушубуз керек да. Бай өзүбүз даяр болушубуз керек. Аны айтып атпайбы? Үйүңдү камсыздандырып кой. Сөз камсыздандырып коюшуң керек. Өзүңдү камсыздандырып кой дейт. Ошо биз мындайбыз да. Камарабай жүрө беребиз да кыргыз. Көчүп кет деп үйүн акча берип көчүрүп атса, акчасын алып көчпөй жүздөгөн киши ушу жанагы эмелерде отуруп атпайбы? Адамдардын өзүнөн да. Машинага отурганда делечи. Машинада Жакшы уктап, жакшы салып, анан ар бир нерсенин багы эсеп чоту бар да. Жакшы уктасаң, мисалы үчүн бизде жакшы уктап, жакшы жасасаң, жакшы үн чыгып берет. Эгерде уктабай, саат 12ден өтүп кетип уктасаң, үн чыкпайт. Ошондой эле машинага отурганда мындай реакция жай болуп калат го. Ошо баардыгы эле ар бир адам жеке өзүнүн көкүрөгүндө баардык нерсеге так болсо эле багы баардыгын карап жетишет да. Ошол эмеде өзү багы биринчиден алкоголдук ичимдикти ичпеш керек да. Негизи анан ар кандай бир нервге таасир бере турган нерселерди, баягы допингтерди албаш керек. Анан кийин эле таза айдаш керек да. Баягы негизи кыргызда айтып коет го, дөтү депчи. Ошону жүрсө эле баягы эми Кудай Таалам айтат го, сактансаң сактайм депчи. Кийинки суроого өтөлү. Сүйүүнүн баркы мурдагыдай болбой калгандай сезилет. Бизде чоң сүйүү болгон деп калдыңыздар, чечмелей кетсеңиздер, ар дайым сүйүп туруу үчүн эмне кылуу керек дептир. Тоокко делечи. Бир спектакльде бар го, келиндер козголоңдо. Бир тоокко жем керек дегендей, бардык нерсеге багуу керек, ошо сүйүүгө деле. Сүйүү деле ач калып калат. Сүйүүгө деле кийим керек. Анда курсаган той кылыш керек. Ооба, сүйүүнү деле сулуулап туруш керек. Дегендей да. Ошон үчүн бардык эме көкүрөктө билинбеген жакшы кийинип алган, көкүрөгүңүн ичинде
духовный жактан өзүң кыжаалат болуп турсаң, сен кийимиңе же эмеңе карабайт да көзүң эле айтып коет да, мисалы үчүн. Ошо сыңарындай багуу керек да. Мен ошондой түшүнөм да, мен өз жеке пикирим. Сүйүү мына биз баркы аркылымдан айтып атсак, биз кыздар менен сүйлөшкөндө бир көрүп калып сүйлөшкөндө киного чакырып, анан колунан кармап отуруп, ушундай рахаттанчубуз да. Тим эле ушу эки колун кармашып отурсаң, ушу бүттү да, жыргал да. Ал өбүшүү деген, анан берки деген, ал вообще анда эле алыш керек болчу да. Азыр заман бөлбө, азыр баягы могу эме менен чогуу келбедиби? Эгемендүүлүк менен чогуу, жанагы чет мамлекеттен порнографиясы дагы, эротикасы дагы баары доступный болуп калды. Анан сүйүүнүн бар ошондон кетип атат да. Бирок ага карабай, ушу бири-бирин жакшы көрүп жашагандар бар. Көпчүлүк маалда азыр мына статистика берип атпайбы? Үйлөнгөндөн кийин эле 1 жыл, 2 жылга, 2-3 айга жетпей эле ажырашкандардын саны көбөйүп атпайбы? Ошо сүйүүнүн жоктугу, бул айткандай, сүйүүнү жана бага билиш керек. Талантты кандай багам десең, сүйүүнү да ошондой бага билиш керек да. Кудай таалам адамга сүйүү бердиби? Аны кастарлап бага билишиң керек да. Ал бага билген, бири-бирин сыйлашың керек. Менин бир туугандар бул сыйлаш керек. Менин бир тууган бул сыйлаш керек. Ошондой бир менин досторумду ушундай эле элементарный нерселер да алар. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетиптир. Келиңиздер, сиздерге эркин микрофон берели. Чыгармачылык ийгилик мындан ары. Сүйөлү, сүйүктүү бололу демекчи. Арбагай? Сүйүү бар жерде жашоо бар дейт. Ошон үчүн мен айтар элем ушу келечекте жаштарга мекениңерди сүйгүлө. Ата энеңерди сүйгүлө. Бир тууганыңарды сүйгүлө. Анан берки сүйүү сөзсүз келет. Себеби дегенде сен ата энени сүйө берсең, мекенди сүйө берсең, бир тууганды сүйө билсең, беркин чыныгы нак сүйүү баягы келечектеги турмушта кура турган түгөйүңдү сөзсүз табасың. Мен деле оюм Мараттыкындай. Бүгүн аябай майрам деп багы жакшы нерселерди эстетип чакырган силерге рахмат. Анан бүгүнкү күндү багы эсибизде калат да. Быйылкы жылдын эсебинен жакшы маанай тартуулап, жакшы эстегендерди эстеп алып сиздерге божурап айтып бердик. Ишиңерге ийгилик каалайм. Баары бир багы барктоо, сыйлоо деген нерсе ошонун сүйүүнүн ичинде да. Ошолорду эстей жүрсөк, күндө эстеп жүрсөк, күлүп жүрсөк, бардыгы жакшы нерсени ойлосоң деле жакшы нерсе ээрчишет го. Кыргыздын жакшы бир эмеси бар. Баягы жугуштуу болсун деген жакшы сөзү бар да. Ошон үчүн жакшы маанай бардыгыбызга баягы Кудай таалам эмесин берип турсун деп айтып кетпекмин. Бар болуңуздар. Рахмат. Рахмат сиздерге. Жакшы. Урматтуу биздин порталдын көрүүчүлөрү, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Ал менен кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Сиздер дагы жакшы болуңуздар. Рахмат.